Биз Ноокат райондук маданият үйүнүн концерттик залында турабыз. Аталган маданият үйү 2017 жылы жарактан чыгып, колдонууга жарабай калган. Ал оңдоп түзөөгө муктаж болгондуктан быйыл мамлекеттик бюджеттен акча каражаты бөлүнүп, жакынкы бир айдан бери оңдоп түзөө иштери кызууланып жатат. Абдибайыт Тажибаев атындагы маданият үйү 1989 жылы курулган. Ошондон бери бир дагы жолу оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. Кызматкерлер 2017 жылдан бери концерттерди сыртта, аймактардагы маданият үйлөрүндө коюп келишкен. Быйыл гана мамлекеттик бюджеттен 30 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, оңдоп түзөө иштери башталган. Учурда имараттын чатыры жабылып бүтүп, концерттик залдын иштери башталды. Жыл аягына чейин жылытуу системасы, эшик терезелери алмаштырылат. 2023 жылдын декабрь айынан башталды. Быйыл 2024 жылдын аягына чейин бүткөрүлүп, ишке берилет. Көрүүчүлөр залы аябай жакшы болот. Ар бири 850 сомдон орундуктар, скамейкаларды заказ бергенбиз. Андан тышкары баягы жылытуу системасы бардыгы эске алынган да. Жакшы болот. Буюрса, ушу элибизге, журтубузга жаңы маданият үйү насип кылсын. Ага кошо бул жайда эмгектенген кызматкерлерге да шарттар түзүлүүдө. Бөлмөлөрүнө жаңы эмеректер алынып, музыкалык аспаптары жаңыланган. Андыктан артисттер жаңыланган имарат, концерттик зал, жаңы аспаптар аларга эргүү, шык берерин кошумчалашты. Эми алдыда элдин маанайын көтөрүп, мыкты концерттерди тартуулайбыз деп турушат. Ар кандай райондук мероприятие болгон болсо, мисалы Кыргыз Ата айыл өкмөтүндөгү клуб жакшыраак, ошол жерге барып өткөзөбүз. Жосум Зулпуев айыл өкмөтүндөгү кысасы ушинтип жүдөдүк чынданачы. Аяка бияка катташ үчүн да каражат. Ар бир каражатты өз чөнтөгүбүздөн эме кылабыз. Мына зал бүтүп калса, Кудай кааласа, жаңы программаларды иштейбиз, жаңы багыттарды, мероприятияларды ушул жерде өткөзөбүз. Жогору жактан борбордон келген артисттерибиз ушул жерде концерт коет. Таба баягыдай мындай эми алмашат дегендей пикир алмашып ушундай жакшы болот да, Кудай кааласа. Аталган маданият үйүндө 15 кызматкер эмгектенет. Алар аймактарды кыдырып, түрдүү маданий программадагы иш-чараларды өткөрүп келишет. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.